Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Мусулманча жерге берилет. Арстан Алайга жаназа окулду. Абакта каза болгон Арстанбек Абдылдаевга жаназа окулду. Анда бир тууган энеси маркум агасы мусулманча жерге берилерин айтып, жаназаны өзү окуду. Арстан Алайдын сөөгү Орок айылындагы көрүстөндө жерге берилет. Белге кетсек 5 январь күнү саат 5:15 чамасында Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын Атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында айыпталуучу Арстанбек Абдылдаев асынган абалда табылган. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, ал 15 декабрда Кылмыш жаза кодексинин 94 беренеси боюнча Кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен кылмыш жасаган деген чек менен УКМКнын Чүй облусу боюнча тергөө бөлүмү тарабынан камакка алынган. Ал эми кечээ 6 январда башкы прокуратура Арстан Алайдын өлүмү боюнча текшерүү иштери башталып, анын жыйынтыгы менен кызмат адамдарына юридикалык баа берилерин билдирген. Булак супер кежи. Абакта каза болгон Арстанбек Абдылдаев Бишкектеги Орок айылында жерге берилди. Маркумдун энеси буга чейин агасы мусулманча жерге берилерин айтып, жаназаны өзү окуган. Белге кетсек 5 январь күнү саат 5:15 чамасында Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын Атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында айыпталуучу Арстанбек Абдылдаев асынган абалда табылган. Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, ал 15 декабрда Кылмыш жаза кодексинин 94 беренеси боюнча Кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен кылмыш жасаган деген чек менен УКМКнын Чүй облусу боюнча тергөө бөлүмү тарабынан камакка алынган. Ал эми кечээ 6 январда башкы прокуратура Арстан Алайдын өлүмү боюнча текшерүү иштери башталып, анын жыйынтыгы менен кызмат адамдарына юридикалык баа берилерин билдирген. Булак супер кежи. Арстан Алайдын өлүмү. Башкы прокуратура билдирүү жасады. Абакта каза болгон Арстанбек Абдылдаевдин өлүмү боюнча текшерүү иштери башталып, анын жыйынтыгы менен кызмат адамдарына юридикалык баа берилет. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Башкы прокуратура Арстан Алайдын денесине алгачкы кароо жүргүзүүдө дене жаракаттары табылбагандыгын билдирди. Алгачкы текшерүүдө аныкталгандай, Абдылдаев 2024 жылдын 4 январынан 5 январына караган түнү электро чайнектин зымын сүлгүсү менен байлап, ашкананын тамактануучу бөлмөсүндө асынып алган. Ал эми Абдылдаевдин асынган абалдагы денеси 2024 жылдын 5 январында таңкы саат 5:15 чамасында табылган. Ошондой эле Абдылдаевдин денесин кароо жүргүзүү учурунда маркумдун мойнунда зымдын изинен башка криминалдык күч колдонгон башка жаракаттар бар экендиги аныкталган эмес. Абдылдаевдин өлүмүнүн келип чыгуу себептерин аныктоо боюнча соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук трассологиялык, соттук психиатриялык жана башка тийиштүү амалдары жүргүзүлүүдө. Жогорудагы жагдайлар боюнча башкы прокуратура тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, жыйынтыгы менен мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын кыймыл-аракеттерине карата юридикалык баа берилет деп билдиришти башкы прокуратурадан.
Белгилей кетсек 5 январь күнү саат 5:15 чамасында Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын атайын дарылоо түзөтүү мекемесинин ашканасында айыпталуучу Арстанбек Абдулдаев асынган абалда табылган. Жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык ал 15 декабрда кылмыш жаза кодексинин 94-беренеси боюнча кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси менен кылмыш жасаган деген шек менен УКМКнын Чүй облусу боюнча тергөө бөлүмү тарабынан камакка алынган. Булак Супер KG. Легендарлуу мушкер Александр Емельяненко өзүнө арабча ысым тандады. Орусиялык белгилүү мушкер Александр Емельяненко күйөрмандарын атын өзгөртүү тууралуу ою таң калтырды. Тиешелүү видео оор салмактагы мушкердин соц тармактарында пайда болду. Арабча ысымды дагы тандаш керек деп Абу Бакар деген атты мушкерге сунуштады видеонун автору. Мен андан эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун. Бул эң сонун ысым. Эми мен Абу Бакар болом, деди Емельяненко. Өткөн шаршемби күнү Александр Емельяненко медицина шаарындагы Мухаммед пайгамбардын сөөгү коюлган Ал-Машид ан-Набави мечитине зыярат кылган видеосун жарыялаган. Оор салмактагы мушкер акыркы жарым жылды Ингушетиядагы реабилитациялык борбордо өткөрүп, алкогольдук ичимдиктен арылуу үчүн дарыланган. Буга чейин интернетте 42 жаштагы мушкер ислам динин кабыл алган деген миштер пайда болгон, бирок Емельяненко бул маалыматты тастыктаган эмес. Булак Супер KG. Тажикстандагы сөз эркиндигинин абалы эң начар деп бааланды. Тажикстанда сөз эркиндигинин абалы эң начар деп бааланып жатканын журналисттерди коргоо комитети The Committee to Project Journalist эл аралык уюму билдирди. Уюмдун 4 январда жарыяланган баяндамасында буга өлкө эгемендик алган, жарандык согуш аяктаган 1990-жылдардан бери президент Эмомали Рахмондун бийлиги жүргүзгөн абсолюттук башкача ойлогондорду кабыл алгысы келбеген саясат себеп экени белгиленди. 2022-2023 жылдары 7 журналист узак жылга абакка кесилгени, аларга коюлган айыптар канчалык негиздүү экени суроо жаратары, тажик өкмөтү жалпыга маалымдоо каражаттарына карата репрессиялык мамилеге өткөнү айтылды. Рахмон саясий оппоненттерин, укук коргоочуларды жана көз каранды эмес пикирлерди кысымга алып, бийликти өз колуна топтоштурууга аракет кылууда. 10 жылдан ашыгыраак убакыт мурда Тажикстандын медиасы салыштырмалуу ар түрдүү болчу жана айрым сын көз караштарга жол берилчү. Азыр өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттары согуш жылдарынан бери эң начар абалда деп билдирди уюм. 2022-2023 жылдары журналисттер Абдулла Гурбати, Савкибек Сайдамини, Абдусаттор Пирмухаммадзада жана Хуршет Фазилов 7,5 жылга, Кушом Гулям 8, Далер Имомали 10 жана Ульхотхоним Маматшоева 20 жылга абакка кесилишти. Кулак Азаттык.